ушунча нерсени баягы ачыктап сүйлөгөндөн кийин кайсыр бир жанагы санкция салып аткан тараптар бир мындай Кыргызстанга кыйыр мааниде бир коркунучтарды келтирип же кысымга ала албайбы? Жок, мисалы үчүн көчтөн бери биз башка мамлекеттен реакциясын алып атабыз да. Көп мамлекеттин элчилери абдан жакшы ачык айтылган сөз болду деп атышат да. Анткени баары эле мындай ачык айта албайт. Анан негизинен биз туура койдук да маселеничи. Биз эмне үчүн башка мамлекеттер үчүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдырып коюшубуз керек. Эмне үчүн чоң мамлекеттер бизге басым кылат. Президент ошол жөнүндө айтты да. Биз каалап же болбосо каалабай баягы соода иштерин кыла жокпуз да. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгын колдоп, элибиздин жашоосу оңдолсун деп, экономикабыз көтөрсүн деп сооданы өндүрүп атабыз. Ошон үчүн биз банк системасын өндүрүп атабыз. Чоң мамлекеттер силер андай кыласыңар, мындай кыласыңар бизге басым жасап атат. Ошондон президент айтты да. Экономиканы саясатташтырбагыла деп айтып атат да. Ошон үчүн бул туура коюлган маселе. Ошон үчүн көптөгөн мамлекеттер биздин президент айткан баягы тезистерди туура кабыл алышат.